Bizde өлгөндөн кийин көп аш той кылып чачпагыла, той кылбай эле койгула. Негизгиси жаназасы окулуш керек, башка себептер бар. Ушулар эле аткарыш керек десе, адамдар сөз кылат экен. Сен деле жегенсиң биздин 40-тыгыбызда. Мисалы, көбүнчө Алла разы болсун аксакалдарыбызга сөз атышат көбүнчө. Сиз жеп жүргөнсүз убагында депчи. Эми тыйып каласызбы депчи. Палан өткөндө 40-тыгын жегенсиз, палан өткөндө жылдыгын жегенсиз депчи. Ошонун айынан тирүү кезинде элдерди чакырып той кылат. Чакырып аш берет дагы, элдер мына мен өлүмтүгүм депчи. Мына өлгөндөн кийин талап кубагыла, мен карызыман кутулдум депчи. Бул эми шариятыбызда жок, болгону бул карыздан кутулуу гана, кийин сөз таркатпагыла. Мынакей, жедиңерби? Жедиңер. Кийин мени жедиңер деп айтпагыла деп гана кылат. Бул шариятта ордун жок да. Анткени ушундай нерсе экен да. Мен шарияттагыдай кыламын. Ашыкча жылкы союп, кой союп, уй сойбоймун десе, сен карызсың депчи. Жегенсиң деп. Көбүнчө биздин аталарды кыйнайт да. Ошого балдар топ-топ туруп, айыл бойдон топ-топ сарп немелерин, ашыны берип, этини берип, жилигинен бери тартат дагы болду разы болгула дейт. Муну шарият көз карашында мейли деп коет, анткени карызын төлөп атат, кийин аркасынан сөз барбасын депчи. Тек койсо деле болмок өзү. Палан өттү. Өткөндү уккан деле биз иштерди таштап жанына барабыз. Муну шариаттын тилинде ta'ziya деп коет. Ta'ziya дегени сабырга өндөө деген сөз. Мусибат чынында сага жетти. Сенин мусибаңа, кыйынчылыгыңа мен шерикмин. Сен дейле кайгырып атам, бирок өзүңөн кетпе, сабыр кыл, Алла Тааладан дуа кыл, Алла Таала райым кылсын деп жанында туруш болот. Бул бир эле жол берилет туугандар. Кайра эмес. Баягы адамдын жүрөгүн сыгып, биринде, анан үчүндө, анан пайшамбада, анан 52-де, 40-та, жылда эстете бер шарт эмес. Өткөн адам өттү, мусиба өттү, кайра эстете шарт эмес. Бир келет, мүмкүн болсо жаназасын окуп, кабырга коюп кеткени жакшыраак. Ал тазиянын ар түрдүү сөздөрү бар. Пандачылык деген сөз мен айтылат, мисалы жолукканда кучактап. Аллага сабыр кыл, соо үмүт кыл, эми ар бир адамдын ичер суусу түгөнгөн, эми кайрат кыл, ар түрдүү сөздөрдү айтса болот. Бирок ошол битте сөздү айткыла деп шарият бекемдеген эмес. Бирок эң жакшысы пайгамбарыбыз айткан сөздү айтканыбыз жакшы. Пайгамбарыбыз сахабалар дүйнөдөн көз жумганда жанындагы адамдарга сабыр тилеп мындай сөздөр айткан. Инна лиллахи ма ахад. Аллах Таала алып койгон нерсеси дагы Аллахтын өзүнүкү. Сен жакын адамыңы алды да дүйнөдөн көз жумду. Бул Аллахтыкы болчу өзү. Валахумма а'та. Аллах берген болсо да Аллах өзүнүкү. Алла Таала ошо мурун ушинтип сага мисалы бала берген, кимдир бирөөнүн баласы өттү да, берген дагы Алланын өзүнүкү болчу. Ва кулла индаху би ажалин мусамма. Бардык нерсени Аллах өзүнүн жанында жазып койгон. Баары бир түгөнөт. Ошондуктан сен фал тасбир, эми сабыр кылгын. Вал тахтасиб, Аллахтан соо үмүт кылгын деп пайгамбар айткан. Ушу сөздөрдү айткан жакшы. Эгер узак болуп кетсе, сабыр кыл, барыбыз Аллага кайтабыз. Же пендебиз деген сөз менен айтса дагы болот. Эгерде мисалы жакын адамдар бар да, ошол бул сөз жатка билсе деле ошол жерде айтылыш керек болгон сөз да, унутат сөз да. Эмне кылышын билбей айтабыз го. Мусиба жеткен адам көзүнө эчтеке көрүнбөй, эмне кылышын билбей калат. Ошол убакта ушу сөздөрдү айтып койгон жакшыраак. Анан өзгөчө мына бүгүнкү күндөгү мына темабызга токтолгула деп суранган жер 40-тык, жылдык, бир өзгөчө бир даталарды эсептелет. Ошо даталарда аш берилет, той берилет. Максаты ошо өлгөн адамга кичине пайдасы тийип калсын деген нерсе. Ушул нерселерди шариятыбыз тыят. Шариятыбыз тыйгандыктан Кыргызстандагы бардык молдолор тыйып атат. Анткени ал сооп эмес. Сооп болуш үчүн шарият көргөзгөндөй болуш керек. Шариятыбыз көрсөгөн эмес. Адам өлгөндө эмне кылыш керек? Эң биринчиси кепиндеш керек. Эң биринчи жууш керек, кепиндеш керек. Жаназасын окуш керек, карыздарын төлөп коюш керек. Андан кийин кабырга коюш керек. Болду, аркасынан өмүр бою дуа кылыш керек. Ушул нерселер. Андан сырткаркыдагы нерселер бар. Нелер? Карызы калган болсо сөз карызын бериш керек. Ал шариаттагы Аллахтын алдындагы карыз, анан пенденин алдындагы карыздар бар. Аллахтын алдындагы карыздар кайсылар? Ажылыгы кылбай кеткен болсо ажылыгын кылыш керек. Орозосын тутпай кеткен болсо орозосын тутуп бериш керек. Бирөө тутуп берсе болот. Мисалы, мен атам 1 жыл орозо тутпай калды деп туруп,
30 күн тутуп койсо болот. Кутулат иншалла. Бирөөдөн карызы бар, аласа бересеси бар. Издеп жүрүп барып, сиз ата менен мамиле кылат элеңиз, чогуу бизнестерге калсаңар, ортодо разница жок беле? Бар эле эми деп биринчи ушуну дейт, бар эле го эми не кылабыз эми? Мен ыраазбыз дегенде жок, айтың. Кудайга шүгүр пул бар, акча бар. Маселе болсо айтың, расчет кылып кое берели десе, кичине бар эле мынча десе шарт берип кутулуш керек. Анткени тил башка нерсе, бирок нааразы болуш башка нерсе да. Умар радыйаллаху анху өзү Айша радыйаллаху анхадан суранган, мен өлгөндө мени ушул өзүңүн үйүңө койчу деген. Анткени ал үйүндө ким коюлган? Пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздын досу Абу Бакыр коюлган. Айша радыйаллаху анханын атасы. Умар радыйаллаху анху кабырындагы ошолор менен чогуу болушун каалады. Дагы суранды эле, майле деди. Анткени ал халиф эле да. Бирок дүйнөдөн көз жумгандан кийин акыркы өлүмүнүн астында Абдулладан айтты баласына. Менин жаназам окуп бүтүп, койгон алып кетип аткан учурда бир сурап кой деди. Айша радыйаллаху бир сура деди. Кое берели деп. Өзү негизи келишилген, макул деген. Бирок бир сурап кой деди. Эгер макул десе кой, кичине нааразы болуп жок десе бакый көрсөң апарып кой деди. Ошол сыңарындай өтүп кеткенден кийин көп үмүтүн үзүп коет жөн элечи. Ал албайсың да эмне кыласың? Бирок майли биз ыраазыбыз деп кылган болсо дагы бир сурап кой. Кем болгон болмосо эме кылып коеле депчи. Анан зекети берилбей калса берилиш керек. Өлгөн адамдын аркасынан кылына турган ишибиз толтура өзү негизичи. Кээде шариатка каршы чыгыш үчүн эле 40-тык кыласак, жылдык кыласак, мал сойбосок, туз көмгөндө эле көмүп коебузбу, өлүп калган айбанды көмгөндө көмөбүз деген эле бир дешүрүн сөздөр чыга берет да. Мунул нерселерди кылыш керек дадил адамчы. Ажылыгын кылып кой. Ажылыгын кылганда канча миң? 100 миң, 200 миң акча кетет. Карызын төлөп кой. Мына орозосын тутуп кой, зекет бергенсе зекетин берип кой. Ээлеп алган жерлер бар, чыгарып кой, сунос болуп атпайбы? Өттү да. Убагында делебой болушу мүмкүн, же билбеши мүмкүн, же кошунага теңелиши мүмкүн. Ке давай, жардам кыласың, чыгарып кой. Ошону чыгарып туруп, кимдир бирөөдө зулумдугу же абидасы болгон болмосо ону барып кечирип кой. Мен атам менен кичине келише албай жүрөт элеңер. Убагында капа кылып койгон эле. Ошого мен үзүр сурайын, өтүп кетти. Деп кечирим сураш керек. Ынабаса кичине подход кылыш керек. Мен мындан чай ичип коюң дагы. Тааныштарсы тарыштарын кетириш керек. Жана ал адамдын өтүп кеткен адамдарынан бир эстеп коюш. Мисалы бала атасы өтүп кеткен болсо, карындаштарын, эжелерин өзгөчө караш керек. Анткени ал эже карындаштар үкасынан же агасынан көргөн жакшылыкты көргөн сайын, ден соолугун сураган сайын атасын эстей берет да. Мынаке атанын достору менен мамиле кылыш керек. Айша аталар мененчи. Ата өтүп кеттиби? Палан өзү Айшадан болчу эле эмес. Ата өтүп кеткенден кийин Айша аталар менен кандай байланыш болсо бала ошого өтүш керек. Мисалы, тойлор бар тура, чогултмайлар бар. Айтыш керек. Биз унутпайбы, атам ордуна мен кош турайын. Мен тойго барсам, алып келбесеңиздер, кош турайынчы депчи. Кош керек. Ата чайханада аш жеп турган болсо, аш жеп туруш керек. Барган сайын атанын окуялары айтылат, эстеп жүрүлө турган нерсе. Анан бир нерсе бар. Ошол атанын кылган жакшылыктарын достору билет да, убагында жакшылык көргөн, жамандыгынан көргөн. Баласы аралашып жүрсө, баласын көргөн сайын жакшы бала тарбиялап кеткен экен. Жакшы тарбиялап кеткен экен, бирок өзү дагы ушундай элпек болчу. Өзү дагы март болчу деп достор дуа кыла берет. Же досторун өткөрүп койгон болмосо, зулум кылып, баласы аралашып жүргөн болсо, майлы эмчи. Бирок мунун жакшы адаттары бар болчу, мына баласына окшош мына элпек адаты бар эле, просто мүнөзү жаман эле деп кечирип жүргөнгө себеп болот. Өлгөн адамдарга кыла турган иштерибиз көп негизи, бирок негедир ушу 40-тык, 50-тик жылдыктарга аябай эле жабышып алабыз. Бул нерсе туугандар ысраф. Буну биз бир айтпай атабыз. Бүткүл устаздардын, алымдардын бардыгы ысраф. Неге дегенде шариат көрсөткөн эмес. Шариат көрсөткөн нерселерди айтып өттүк биз сүртөнчү. Шариат көрсөткөн эмес. Экинчиси ихлас үчүн кылынбайт. Адам намаз кабыл болуш үчүн эки нерсе керек. Мисалы азыр жума окуш үчүн шариат көрсөткөндөй пешим убагында топтолдук. Шариат көрсөтпөгөндөй биротоло топтолтабыз, таравихте эле жума окуп койбойлу дамыла десе болбойт эле, туурабы? Мен да айттым да, майлы эми жуманы таравих менен окуп таштайбыз десек, бул болбойт эле. Неге? Шариатыбыз аны көрсөткөн эмес. Ишиңер болобу, болбой, пешим убагында келгиле жума окуйбуз. Бул шариат көрсөтүлгөндө болуш керек. Ал 40-тык, жылдык көрсөткөн эмес. Ошол сыяктуу. Экинчиси
Ихлас болуш керек. Аллах разылыгы үчүн кылыш керек. Эми, конечно, Аллах разылыгы кылыш керек да деген сөз жалган сөзгө окшоп калат. Мисалы, жакын адам өттү. Давай, кой сойбайбыз, жылкы сойбайбыз. Дарбазаны бекитебиз дагы жөн эле десе, не түрткү болот? Коей, элге уят дейби? Демек бул Аллах үчүн эмес да болчу. Ихлас эмес да. Ошондуктан кылынып аткан амалга не түрткү болот? Аллахтын разылыгы. Алхамдулилlah, биринчи шарт бар. Ошо кылынып аткан амал аят хадиске дал келип табы, шариятыбызга, мазхабыбызга туура келип табы, демек кылса болот. Келбейби? Анын бардыгы исраф деп эсептелинет. Анткени ар бир биздин колубуздагы турган акчага биз жооп беребиз. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Иннал мубаддирина кану ихван шаятин." Исраф кылган адамдар бу шайтандын шериктери. Инна шайтана ли роббихи кафура. Шайтан Аллах Таалага капырлык кылган болчу. Аллага каршы чыккан. Ким исраф кылган болсо, шайтан сымал ишти кылып атат, ал Аллага каршы чыгып атпайт. Анткени биз кыла турган иштерибиз чынында көп. Бирок нерсени кылбай атабыз. Анан не кылабыз деген сөз бар да. Жаназа болот. Жаназага алыстан келип калат. Мына бир 400 км алыстан келгендер бар. Келсе, алар Аллах разы үчүн келди. Туурабы? Жаназага катышам деп келди. Жаназаны окуйт, башка кылат. Капы болбой эле кетиш керек алар. Алар деле мусулман да, туурабы? Кудайга шүгүр, чөнтөктө пул бар. Анчалык оор заманда жашабай атабыз. Чыгып туруп, каалаган кафелерден чайды ичип кете берет. Туурабы? Болбосо магазинден бит нанды алып, бир сууну алып ичип кете берет. Ого кайгырыштын кереги жок. Алыстан келип атат да. Аларга кой сойбосоң койт, ачка кетет. Жок, иштеке эмес аларчы. Өздөрү шашлышпаса керек эле. Жаназаны окуп туруп кетиш керек аларчы. Анан экинчиси, кошуна колоң деген нерселер бар. Үйдө казан аспай эле койсун, кой сойбой эле коерсун, кошуналар карайт. Карап эле атат, көп жерде түшүнүп калды, туурабы? Бул шариятыбызда сүннөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Джафар радиаллаху анху шахид болгон учурда Али байтина, ошо өзүнүн туугандарына айткан. Джафардын колу кыска, кедей болгон бул сахабачы. Каралашып койгула деп туугандарына дайындаганда кошуналар эле карап койгон. Бизде барга Суюгаш, Мастава, Шаула, термозго чай дамдап, нан көтөрүп кирип, кошуналар эле келген кимди багып коет? Азап күтүп аткан адамдарды, келген конокторду эле бияка бас эле чай берип коет. Ушундай кылыш керек негизи. Анткени өткөн адам жакын адамы дагы өлүп, анын аркасынан акчасы дагы кетип, жаназа бүтүп, бир 2 жума өткөндөн кийин коrodо 2 тамалы бар, 2 малы союлган, бир малы ашка, продуктка кеткен, бир малы союлуп кеткен. Бул кандай кыйынчылык болуп калат, туурабы? Эртең андан кийин да тирилик бар. Ошондуктан шариятыбыз колдонгон иштерди аткарайт.